Кудайдын чакырыгы 6 январь. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Бул сөздөр ар бир ишенүүчү жөнүндө. Дүйнөнүн жарыгы болуу Ыйсаны жашообузда чагылдырып жашоо. Жарык караңгы жерде керек. Караңгы каптаган күнөө, коркунуч, кастык, үмүтсүздүк болгон жерге Ыйсанын жарыгы керек. Биздин жашообузга Ыйса келгенде капкараңгы жашообуз жарыкка толгон. Эми биз өзүбүз да Ыйсанын жарыгы болуп, башкаларга жарык көрсөтө алабыз. Ыйса айтат: чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чырак баяга коет. Биздин ишеним жашообуз айланабыздагыларга, сөздөрүбүздө, иштерибизде, мамилелерибизде көрүнүп турса абдан сонун. Биз аркылуу адамдар көз менен көрө албаган Кудайдын кандай экендигин көрө алышса экен. Кээде жарык бул жөн гана сүйүү менен айтылган жагымдуу сөз. Кээде сыйынуу, кээде керектүү учурда берилген жардам. Биз майдан нерселерге көңүл бурбайбыз. Бирок кичинекей нерселердеги жарык көрсөтүү караңгыны жарык кылат. Ыйса сөзүн улап, силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын дейт. Биздин жашообузду көрүп, адамдар Ыйса жөнүндө билгиси келип калса экен.